Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Sağırlıqtagı tamak en жақшы tamak, en берекелүү tamak дейт. Ошондуктан силер эртең менен саарылыкта бир уртам суу болсо дагы ичип алгыла дейт. Чындыгында Аллах Таала саарылык ичкендерге ырайым кылат, жана периштелери саарылык ичкендерге күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн сурап дуа кылышат. Урматтуу тууганым, Аллах Тааланын пенделерге ырайым кылуусу Рамазан айындагы саарылык ичкендерге Аллахтын ырайым кылуусу бул аларды караңгылыктардан нурга чыгарганы, бузукулуктардан жакшылык иштерге чыгарганы. Сиз саарылык ичесиз, Аллах Таала сизге ырайым кылат. Сиз саарылыкта тамак жейсиз, Аллах Таала сизди күнөөдөн тазалыкка чыгарат. А периштелери болсо сиз үчүн дуа кылат. Сиздин күнөөлөрүңүздүн төгүлүшүн сурап Аллахка дуа кылышат периштелер. Урматтуу тууганым, орозодо жок дегенде кечигип калсаңыз, турсаңыз, бир же 2 мүнөт калса ооз жабарга, анда бир уртам суу болсо дагы ичип калганга аракет кылыңыз тууганым. Аллах Таала сизге ырайым төгөт, мээримдүүлүк кылат, периштелер сизге дуа кылат. Урматтуу туугандар, билесиздерби, саарылыктагы эң жакшы тамак эмне? Эң жакшы тамак Ни'ма сахурул му'мин ат-тамр. Курма мусулман адамдын эң жакшы саарылыгы деген. Эртең менен тамак жесеңиз, курманы кошуп жеңиз, урматтуу тууганым. Курма эң жакшы тамак деген. Курма бул финик. Биздин курма эмес, картошка курма. Курма бул финик. Орозодо базардан курма сатып келип, урматтуу тууганым, ооз ачарда, ооз жабарда курма жеңиз тууганым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдогон болосуз, сүннөткө ама кылып, чоң соопторго жетишесиз. Аллах Таалам баарыбызды сүннөткө амал кылган, пайгамбардын жолун жолдогон пенделеринен кылсын. Аллах Таалам баарыбызга ырайым кылсын, периштелер биз үчүн дуа кылсын. Ассаламу алейкум.